Бирок кайра санак кылсак дагы бул жерде туура эмес чыгып атат. Бакай Ата районундагы 60-59 шайлоо тилкесинен 4 мандат берилген. Ага жалпы 14 талапкер катталган. Шайлоочулардын көпчүлүк добушун алган 3 талапкер алдыга озуп чыгып, шайлоонун жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөн. Бирок талапкер Азамат Каработоев жана Асан Мураталиев шайлоонун жыйынтыгына макул эместигин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган. 11 жараксыз бюллетендин 8-ин жаратып, 4-үн ошол талашып 300 голос менен 299 менен келген адамга 4 голос берип атыр дагы. 3-чү орун менен келген баягы менин командамда келген деп аткан Каработоев Азамат 290 менен 99 менен келгенге 2 голосту ыйгарып, Исабеков деген астыдагы 2 голос берип, 8 голосту ошентип бөлүп коюп атат. 4-өн 1 талапкерге, 2-өн астыдагы бирөөгө, 2-өн арттагы бирөөгө. Талапкерлердин Борбордук шайлоо комиссиясына жазган арызы канааттандырылган эмес. Бирок шайлоонун жыйынтыгын тактоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын тапшырмасы менен 60-59 шайлоо участкасында бюллетендерди кайра колго саноо жүргүзүлдү. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Анара Дуанбаева катышты. Каработоев Өзүбек агат кайра тактоо үчүн келип ошол азыр санактуу комиссия менен чогуу байкоочулардын талапкерлердин байкоочулардын катышуусу менен участканын шайлоо комиссиясы азыр бир 3 сааттын тегерегинде кайрадан санак жүргүзүлдү. Протокол түзүлүп, анан кайрадан Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет, анан ал жерден баягы жыйынтык чыгат да. Биздин ошол чечимге, ошол пункт боюнча эгерде макул болбосо, анда ушул мыйзамдын талаптары боюнча сотко кайрылууга укугу бар. Бакай Ата айыл аймагындагы 60-59 шайлоо участкасына 1936 шайлоочу бар болсо, 707 шайлоочу добуш берген. Добуш берүүнүн жыйынтыгы ошол эле күнү кол менен саналып такталган. Бирок бүгүнкү кайра саноодо айрым талапкерлердин алган добушунда айырма чыккандыгын жашырышкан жок. 13 жараксыз бюллетен чыккан. Анын 4-өсү жарактуу, 9-у жараксыз болду. Аны биз өзүбүзчө комиссияга ошону чечтик дагы. Бирок ошол байкоочулар да отурган. Алардан да бир мындай аларга да бир мындай түшүндүрмө берип коелучу деп билдирүү кылып, аларга да түшүндүрмө берип, анан кийин биз 4 бюллетенди жарактуу бюллетендердин арасына коштук. 4 бюллетен деген алар өзүнчө эсептелбейт. Биз аны жарактуу бюллетендердин арасына кошуп, аралаштырып туруп аны эсептедик. Жалпыга кирип кетти. Аны мындай өзүнчө эсептеген жокпуз. Туура эле чыкты, бирок бир эки айырма болуп калды. Мүмкүн ал биздин чарчапта калганыбыздан болдубу, жана отметка кылып аткандан да болду, бирок бу жерде мындай особенно грубый нарушение деле эчтеке болгон жок. Бул күнкү кайра санакка аралыктан шайлоого катышкан шайлоочулардын добушу эсептелине элек. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын областтагы өкүлү билдирди. Ал арада талапкер Асан Мураталиев шайлоонун жыйынтыгына нааразы экендигин айтат. Милага кийинки 306 чыккан, берден 305 чыкты, бирөө тем болуп калды. Азаматтыкка 301 чыккан, берден 298 чыгып калды. Мураталиев Асан аке 170 болгон, берден 168, Айпери 95, Назира 208, Шайым 103 болгон. Биз талашып аткан Каработоевдун бир эмес 3 голосу чыкпай калып атыр. Мына кол менен санаганда, сырттан келген эсептебегенде. Бул жерден бир эле санап туруп жаап азыр чогулуп протокол түзүлүп атат. Азыркы данный момент. Улар жараксыз бюллетендерди кошконбуз дейт. Кошкондон кийинки жыйынтыгы кайра биздики ылдый түшүп калды. Биздин кийинки кадам кол санакты дагы кошобуз. Бул Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылабыз азыр. Борбордук шайлоо комиссиясына жазган арызында Асан Мураталиев талапкерлер Апас Алымбеков жана Азамат Каработоевду шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу четтетүү же кайра шайлоо өткөрүү боюнча тиешелүү жактарга кайрыларын билдирет. Эки талапкерди азыр мыйзамсыз тилкеге кирген үчүн дагы арызга так даана талаптарды коюп барабыз. Бул боюнча шайлоо участкасынын төрайымы жооп берди. Биз бүтүп уже бияка коробкаларды көтөрүп келатканда ошол Каработоев Азамат менен тиги Алымбеков Апас керди деген болуп атат да. Бирок биз ал убакта уже тиги отчетторубузду, протоколдорубузду жазып, коробкага салып бияка чыгып калганбыз. Эми андан кийин алар кандай киришет, ушул эме да эң главный алар эме биздин эсептөө процессине эч нерсеге кошулушкан жок. Катышкан жок, эч кандай катышкан жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматында талапкерлер шайлоонун жыйынтыгына макул эмес болсо, анда сот органдарына кайрылууга укугу бар. Ал эми бул күнкү кайра санактын жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Нурзбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Бак Аят району.